Салам баарына, сиздер менен Ден соолук каналы. Кезекте бүгүнкү видеобуз тамеки тартуу жөнүндө болмокчу. Тамеки көп убакыттан бери чеккен адам тамеки чегүүнү таштаса анын денеси кандай өзгөрүүлөргө дуушар болот? Тамекини кантип денеңерге зыян келтирбей ташташ керек? Негизи эле тамеки чеккен адам болду мен тамеки чекпейм деп өзүнө сөз берип коюп, кайра эле чыдабай чегип кеткен учурларды көп эле көрсөңөр керек. Ошон үчүн кантип тамеки чегүүнү туура ташташ керек? Таштагандан кийин денеңер кандай өзгөрүүлөргө дуушар болот? Тамеки чегүүдөн денеңерге топтолгон зыян заттар канча убакыттан кийин чыгат жана башка кызыктуу жана пайдалуу фактылар, кеңештер сиздерди бул видеодо күтүп турат. Ошон үчүн видеону аягына чейин көрүңүз, өтө кызыктуу болот. Жана да жаңы видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн каналга подписаться белгисин басып коюңуздар. Анда эмесе биз баштадык. Качан сиз тамекини тартып баштаган учурда сиздин кан тамырлар ошол замат кеңейет. Бирок бул көпкө созулбайт. Көп өтпөй кан тамырлар ичкере баштайт жана кан тамырлардын ичкерүүсү көпкө созулат. Ошон үчүн тамеки чеккен адамдын артериялык басымы жогору. Эгерде сиз тамеки чеккенди таштоону чечсеңиз, биринчи 20 мүнөттө сиздин организмден никотин чыгарыла баштайт жана 1 саатта никотиндин денеңиздеги өлчөмү 2 эсеге кыскарат. Мына ушул учурда сиз кайра тамеки чеккиңиз келе баштайт. Анткени никотинден көз карандылык бар, сиз көнүп калгансыз жана каалай баштайсыз. Тамеки чекпей 10 саат чыдасаңыз, сиздин кан никотинден толук тазаланат. Жана сиздин кан кычкылтек менен байытылат. Жөнөкөй тил менен айтканда, каныңызга кычкылтек көбүрөөк жете баштайт. 13 саат өткөндөн кийин сиздин артериялык басымыңыз нормага келет. Тамеки таштагандан кийин 1 күн өткөндөн кийин сиздин жүрөгүңүздүн согуусу нормалдаштырылып, өзүнүн согуу темпин табат. Андан ары кызыктуусу башталат. 2 күндөн кийин тамеки таштаган адамдын жыт сезүүсү курчуйт. Эгер сиз көп убакыттан бери тамеки чегип жүрүп таштасаңыз, бул сизге толук байкалат жана мурунуңуз сезбеген жыттарды сезе баштайт. 3 күндөн кийин сиздин денеңиз тер бөлүп чыгаруусу жогорулайт. Бул сиздин денеңиз жаман заттардан арылып жатат деген белги. 1 жумадан кийин сиздин сырткы келбетиңиз жакшыра баштайт. Бетиңиз жылма жана сулуу болуп, жана жалпысынан тери жакшыра баштайт. Ошондой эле териңердин жыты жагымдуу чыга баштайт. 1 айдан кийин тамеки чегип жүргөн адамдын сырткы келбети көрүнүктүү өзгөрөт. Эгер жөтөлүңүз бар болсо, иммунитетиңиз ылдый болсо, булардан арыласыңар. Жана 2 айдан кийин гана сиздин денеңиз токсиндерден, жаман заттардан арылат. Жана денеңиздин зат алмашуусу ордуна келет. Тамак болгон аппетитиңиз жогорулайт, ошондой эле тамак сиңирүү жакшырат. Эгерде тамеки таштагандан кийин сиз салмак кошо баштасаңыз, бул убактылуу көрүнүш. 1 айдан кийин өз формаңызга келесиз. 3 айдан кийин сиздин мээңиз жакшы иштеп баштагандыгын сезесиз. Ой жүгүртүүңүз тездеп, эске тутууңуз бир кыйла жакшырат. Ошондой эле булчуңдарыңыз чарчагандан кийин бат ордуна келе баштайт жана көбүрөөк нагрузканы өзүнө ала баштайт. 4 айдан кийин тиш эмалиңиз агара баштайт жана гормондоруңуз өз ордуна келет. Элестетип көргүлө, 4 ай өзүбүздүн гормондор ордуна келбейт экен достор. Бул тамеки чеккенди таштагандан кийин, ал эми тамеки чеге берсе, гормондор толук бузулат. Жарым жылдан кийин гана ички органдарыбыз жакшы иштеген абалга келет. Ошондой эле ашказаныбыз жана бөйрөктөрүбүз. Ушул жерден кошо кетейин, каналда бөйрөктү кантип ооруга чалдыктырбай сакташ керек, бөйрөктү жакшы иштешин камсыздоо үчүн кандай ыкмаларды колдонуш керек, ошол жөнүндө видеобузду да көрүп коюңуз. Ал жакта сиз өзүңүзгө көптөгөн пайдалуу кеңештерди аласыңар, ал эми биз улантабыз. Ошондой эле тамеки чеккенди таштаган кишинин денеси толук ордуна келүүсү, толук тазаланышы, бардык терс заттардан арылуусу дененин тазаланган баштапкы абалына 1 жылдан кийин гана жетет экен достор. Ал эми статистика боюнча 5 жыл талап кылынат экен. Бул учурда онкологиялык ооруларга чалдыгуулар 2 эсе кыскарат. Эми кантип
тамекини ташташ керек? Бул суроого эки популярдуу жооп бар. Биринчиси бул сразу таштоо. Сиз аяк тамекини чегип бүттүңүз, болду, башка чекпейм деп. Экинчи метод бул акырындан таштоо. Бүгүн 19 тамеки чектиңиз, эртең 18, 17 ушинтип кете бересиңер. Кайсынысы эффективдүү деп сурасаңыз, бул көпчүлүк текшерүүлөрдүн негизинде, көпчүлүк изилдөө эксперименттердин негизинде тамеки чегүүнү сразу таштоо эффективдүү болуп саналат экен достор. Бул учурда тамекини таштоо шансыңыз жогорулайт. Ал эми акырындан тамекини таштайм деп чечкен адам таштап кетүүсү күмөн санатарлык. Кээ бирөөлөр электрондук тамекилерге өтүп кеткендерин көрөбүз. Бул экологиялык жактан таза, тамекини таштоого жардам берет деп. Бирок изилдөөлөрдү карап көрсөк, чындыгында бул андай эмес. Кээ бир изилдөөлөр электрондук сигарет тамекиден дагы зыян деген божомолдорун кездештирүүгө болот. Эми тамеки таштоого бир нече кеңеш бере кетели. Биринчиси, сизде тамеки таштоого мотивация болуш керек. Тамекини таштайм деген сөзүңөргө турушуңуз керек. Эркек айтты, эркек жасады дегендей. Тамеки чеккенди таштайм жана чекит. Кийинки витамин жана минералдарды колдонгула. Бул ошол эле пайдалуу жашылча жемиштер. Никотин сиз тамеки чегип жүргөн учурда денеңиздеги С жана В витаминдерин өлтүрүп салат. Ошол С, В витаминдерин сиз өзүңүздүн денеңизде толукташыңыз керек. Жана тамеки таштоодо спорт чоң жардам берет. Бул жерде түшүндүрүүнүн кереги жок деле болуш керек. Жөнөкөй тил менен спорт бул эң пайдалуу. Спорт тамеки денебизде топтогон токсиндерди чыгарат жана психологиялык жактан сизге чоң жардам көргөзөт. Эгерде тамеки чеккен адамда убакыт абдан көп болсо, тамекини таштоо ал үчүн кыйын болот. Кыларга эч нерсеси жок болсо, албетте тамекиге колун сунат. Ошол учурда эле спорт тамеки жөнүндө ойлонууларды токтотот. Тамеки чегүү бул негизи социалдык көрүнүш. Кээ бирөөлөр ойлойт, тамеки чексем мен крутой көрүнөм деп. Жок, бул андай эмес. Бул кичине мээси тайкы адамдын ою деп ойлойм. Анткени ден соолугуңду өлтүрүү бул өзүңдү өлтүрүү деген сөз. Өзүңдү өлтүрүү бул эч качан сага крутойлук кошпойт. Бүгүнкү видео мына ушундай болду достор. Бул видеодон сиз көп жаңы нерселерди алдыңар деп ойлойм. Жана да ким тамеки чеккенди таштагандар бар болсо, комментарийге жазып коюңуздар, кандай сезимдер болду эле, оор болду эле же жеңилби. Видео жакса класс менен колдоп коюңуздар достор, каналга жазылыңыздар. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.